Кымбаттуу окуучуларым, бүгүн биз мекен таануу сабагынан аба жана суу деген теманы өтөбүз. Сабагыбыздын максаты аба жана суу жөнүндө түшүнүк аласыңар, абанын суунун булгануу себептерин жана булгануудан зыян чегүүнү билесиңер. Ошондой эле жаратылышта абанын жана сууну туура керектөөгө пайдаланууга үйрөнөсүңөр. Балдар, бул силер көрүп турган шаар, Бул шаардын ичинде эмне бар деп ойлойсуңар? Ооба, бул шаардын ичинде аба бар. Демек, бүгүнкү сабагыбыз ушул аба жөнүндө болот экен. Абаны көрүүгө болобу, балдар? Абаны көрүүгө болбойт экен, бирок аны сезүүгө болот. Эгерде чуркаганда же болбосо колубузду булгалаганда жел болгону сезилет, Демек, шамал бул абанын кыймылы болуп эсептелет экен. Балдар, эмесе китебибиздин 17-бетиндеги бизге берилген табышмактардын жандырмагын ойлонуп таап көрөлү. Адам айбан бардыгы дем алгандын аты эмне? Эмне болушу мүмкүн, балдар? Ойлонуп көргүлөчү. Салганда тоңдургучка ушунчалык муз тоңот. Улуу кичүү баары ичет, анын аты эмне болот? Кана, балдар, табышмактарды ойлонуп жандырмагын табабыз. Эмесе, балдар, азыр биз абанын ролун байкаш үчүн тажрыйба жүргүзүп көрөлүчү. Кана, ар бирибиз ушул сүрөттөгүдөй болуп, оозубузду жаап, мурдубузду кыпчып, дем алып көрөлүчү. Канчага чыдайт экенсиңер? Эмне үчүн көпкө чыдаган жоксуңар? Себеби, балдар, биз аба менен дем алып жашайбыз, Ал биздин баардык жагыбыздан курчап турат экен. Абаны биз көрө албайбыз, кармай да албайт экенбиз. Таза абанын даамы жыты дагы болбойт экен. Аба менен өсүмдүктөр жана жан жаныбарлар дагы дем алышат экен. Демек, балдар, абанын биздин жашообузга болгон ролу абдан чоң экен. Эме, балдар, китебиңердеги сүрөттү карагылачы. Эмне үчүн заводдордогу түтүн чыгуучу түтүктөр бийик коюлат? Себеби, балдар, заводдон чыккан түтүн менен зыяндуу нерселер абаны булгашы мүмкүн. Ал заводко жакын жерге көп чыгуулса, элге коркунучтуу болот. Заводдордо абаны булгануудан сактоо үчүн узун түтүктөрдүн ичине зыяндуу заттарды кармап калуучу түзүлүштөрдү жайгаштырышкан. Демек, балдар, заводдогу бул бийик түтүктөрдү абаны булгабай таза сактап калыш үчүн атайын бийик кылып орнотушкан. Ал эми, балдар, бул силер сүрөттө көрүп тургандар көлдөр, дарыялар, булактар, Демек, суунун дагы биздин жашообузга болгон ролу абдан чоң. Суу менен жуунабыз, суу менен тамак бышырабыз, суу менен баардык тиричиликтерибизге колдонобуз, Сууну биз бир эле адамдар эмес, өсүмдүктөр, жан жаныбарлар дагы суу менен азыктанып, аны колдонушат. Балдар, сууну көрүүгө, кармоого болобу? Суу кайнаганда кандай абалда болот? Жана тоңгондочу кандай абалда болот? Ооба, сууну суузабыз, көрүп ичебиз, Ал эми кайнаган учурда суудан буу пайда болот, ал эми тоңгондо муз пайда болот. Балдар, жер азыгы суу деген эмне? Ооба, жерден ар нерселерди алыш үчүн суу керек. Эгин, жер жемиш жана жашылчалар суусуз өспөйт. Демек, суунун жаратылышка болгон пайдасы абдан зор. Демек, балдар, аба менен сууну таза сакташ үчүн таштандыларды туш келди жака ыргытпашыбыз керек. Аба менен суу адамдарга, жан жаныбарларга, өсүмдүктөргө абдан пайдалуу жана ансыз жашообузду элестетүү мүмкүн эмес. Эми, балдар, силерге үйгө тапшырма. Китептин 17-18 бетиндеги табышмактарды дептериңерге көчүрүп жазып, жандырмагын табасыңар.